Нарын шаарындагы Ыртыс чөлкөмүндө ички көчөлөрдү оңдоо иштери башталды. Быйылкы планга ылайык эң начар абалда деп тандалган Саман-Сурата көчөсүнө асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Бул көчө жергиликтүү жашоочулардын негизги көйгөйү болчу. Бияка келмегибиз тозок болгон. Караңгыда карган кишилер басып жатканда эсен буттардын баарын тайытканбыз. Улай бурса бул жакшы болду. Эми мерден биз онарыбыз. Бул көчөдөн көп алыспыз, bir топ алыспыз. Карган кишилерге дагы жол керек болуп атат. Жол керек болду эле, бул болду жолубуз. Эми bir маршрутка кайтып койсо. Жалпысынан Нарын шаарындагы 4 кичи көчө оңдолууда. Булар аталган Саман-Сурата, Исааков, Кулумбаев жана Мырзабеков атындагы көчөлөр. Оңдолуп жаткан жолдордун жалпы узундугу 2 чакырым. Республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин алкагында каржыланды. Буга чейин ушул шаардын борборлорунда көчөлөр жасалып келген. Кудай буйрса, ошо биз быйылдан баштап алыскы аймактарды асфальт төштөн жасадык. Бу жерде азыр мисалы 900 метр жасалып жатат Саман-Суратада. Ошо 2 километрди 8 миллионго ошол буга чейин билесиздер, бизде азыр шаардык дeu жок. Ошондуктан биздин Нарын шаарында жайгашкан deu 8 ишканасы аркылуу ушул жолдор жасалып жатат. Ушундай эле унаа жолдорду оңдоо жумуштары облустун башка аймактарында да бар. Облус боюнча жасалып жаткан унаа жолдордун жалпы узундугу 12 чакырымды түзүп бөлүнгөн 43 миллион сомдун 31 миллион сому өздөштүрүлдү. Нарын областына бүгүнкү күнгө ошо жалпысынан 15,4 километр асфальт жол жасоо пландаштырылган. Бүгүнкү күнгө 15,4 9 километрин бүтүрдүк. Биздин пландалышылган асфальт заводдор күнүгө берип атат. Жасалып жаткан жолдордун бардыгы айылдардын борбордук көчөлөрү жана коңшу айылдарды бириктирген унаа жолдор. Ал эми шагыл төгүп түздөө жумуштары Дыйкан, Каракечи, Нарын, Үч Нура, Баетов, Акбейит жолдорунда аткарылып, Нарын Баетов жолундагы аңчөнөктөр асфальт менен толтурулууда деп маалымдайт өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы.